Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кыргыз спорттук каналында тур жыйынтыгы программасы. Жогорку лигада экинчи турдук беттештер жыйынтыкталды. Жана студияда мен Адилет Керимбек уулу, кесиптешим Бакыт Шукралиев, Спорт Пресстин башкы редактору чогуу дал ушул беттештерди талдамакчыбыз. Саламатсыздарбы? Студияга кош келдиңиз, Бакыт мырза. Саламатсызбы? Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Бул передачанын эфирди биз телевизордон көрчү элек, ар бир турун көрүп, бүгүн ушул жерде болуп биз менен болгон үчүн аябай кубанычтамын. Чакырганыңыздар үчүн дагы бир жолу чоң рахмат. Быйылкы сезон жогорку лигада өтө кызыктуу болуп жатат. Эки эле тур беттеш өткөн менен жалпы бардык беттештерде өтө курч мүнөздөгү беттештер жүрүп жатат. Андыктан бекеринен быйылкы сезондо ушул Спорт Пресс агенттиги дагы активдүү жазып баштады. Аны дагы окуп атабыз. Ар бир маалыматтарды эң бирчилерден болуп жазып жатасыздар. Жана деги эле жалпы быйылкы сезонго болгон баамдооңуз кандай? Башка жылкы сезондорго салыштырмалуу канчалык кызыктуу болушу мүмкүн? Сезонубуз жаңы башталды. Эки тур эле өттү. Болгондо деле эки турдун бүт оюндары болгон жок, билебиз. Бирок өткөнкү жылкы сезондун бизге аябай жакшы дем берип койду десек, өткөн жыл аябай эле баарыбыз оталып алдык болуш керек. Бир аябай жакшы сезон болду. Аягына чейин ким чемпион болот деп көрүп жүрүп, көп жерде жаңы командалар ачылып, жаңы стадиондор болду. Болбогон жерлерде высший лигада ойноп келди командалар. Ошондуктан менимче өткөн жыл аябай жакшы бир от алдырып берген. Анан перерыв болуп калып, баарыбыз сагынып кеттик болуш керек. Суусап, ушу кыргыз футболун көрөйлү деп эле ушулар биринчи оюндар келип көрүп, кичине бир мындай сагынычыбыз кичине тарады болуш керек. Экинчи тур, эки эле тур өттү, бирок тилекке каршы азыркы убакта билбейм кимди күнөөлөйбүз азыр. Табиятты күнөөлөйбүзбү же жаратылышты күнөөлөйбүзбү же аба ырайды күнөөлөйбүзбү? Тилекке каршы азырынча полелор даяр эмес, стадиондор даяр эмес. Ошондуктан азыркы убакта искусственный покрытиеде көрүп атабыз. Канчалык бул бүт жаңы сезон бүт өз кооздугун көргөзбөсө керек. Менимче азыр дагы бул сезон жакшы оюндары, мен деген голдор дагы алда деп ойлойм. Ооба, абдан жакшы. Экинчи турду баамдап баштайлы. Тур Кант шаарындагы Спорт Сити стадионда башталган болчу. Кыргыз алтын командасы быйылкы сезондун эң бир көзгө толумдуу оюндарды көрсөтүп жаткан Өзгөн командасын кабыл алды. Жана жыйынтыгында 2-1 эсебинде жеңип алды. Деги эле бул Өзгөндүн экинчи жеңиши сезондогу жана 6 упай менен турнирлик жадыбалда лидерлик позицияга көтөрө алды. Жалпы эле бул беттештин жүрүшүндө Өзгөн командасы биринчи голду жаратканы менен Кыргыз алтындагы эсеп сандарын теңеди. Эки командада тең легионерлер көп. Менин оюмча бул жерде Өзгөн өзүнүн чеберчилигин эле көрсөтүп койду дегендей пикирдемин. Дегенде орусча айтылат, на классе утуп койду дегендей. Жалпы эле бул Өзгөн командасына сиздин баамдооңуз кандай? Мен толук согласен дегенде, ооба, на классе болду. Бул жерде дагы мен билишимче такыр эле мына ошо основной состав чыккан жок. Менимче бул жерде машыктыруучу кичине жаш оюнчуларга убакыт берип ойнотуп эметти. Аябай жакшы оюн болду негизи. Өзгөн ооба экинчи жеңиш болду, бирок кандай десем мындай сверхъестественный бир нерсе кылган жок болуш керек Өзгөн. Ооба, жеңди, эки жеңиш болду. Бул просто сезон башында катары менен эки жеңиш, анан 6 упай болгон үчүн эле биз мындай бир чоң бир нерсе деп ойлоп атабыз. Менимче бул катарынан жеңиш болуп калгандыктан эле 6 упай болуп биринчи орунда келаткан үчүн эле, биринчи бөлүп аткан үчүн биз мүмкүн азыр кичине бир башкачараак бир ой берип же сверхъестественный бир нерсе деп ойлойбуз. Менимче өткөн сезондо деле Өзгөн мындай оюндарды көргөзүп келген. Негизи аябай эле жакшы оюн көргөздү өткөндө. Башкалардын чемпионаты дегенде топ 5те албасак, Өзгөн ошмудан кийин эле экинчи орунда болду. Менимче Өзгөн ушу көргөзө турган эле оюн болчу. Мен билгенимче бул өткөн сезондо, эгерде өткөнкү жылкыны караганда, бул ошол эле бир 70-80% составын сактады болуш керек өткөнкү. Анан кийин аябай точечный мындай кандай десем, керектүү эмелер бар болчу, кичине мындай слабый зоналар бар болчу. Ушул жерге аябай жакшы трансфер кылды деп ойлойм. Мен бул жакшы дарбазачы болушту. Анан Алайдын бир-эки жакшы оюнчусун алып коюшту. Бул Рамен Ахмадов, Элдар Аликперов, жакшы Аликперовторду алышты. Ошон үчүн менимче трансфер жагынан аябай жакшы болду. Анан жыйынтык көргөзүлүп атат. Эки оюн, эки жеңиш, 6 упай. Кийин көрөбүз го. Азыр еще бул команда өз жагында ойногон эмес. Өз стадионунда, өз болельщиктердин астында ойногон эмес. Бирок мен билгенимче өз стадионунда ошо булар кайрадан Өзгөн сүрдөп кичине результат көргөзө албайт. Ошондуктан билбейм, мүмкүн бул булар үчүн мындай бир плюс болду болуш керек деп ойлойм. Мындай жүрүш менен топ 5ти мындай топ 3кө кире алат деп айта аласызбы сезондун жыйынтыгы менен же азырынча эрте?
Жок, мен азыркы мен бүгүнкү отурган айта турган сөздөрүм бул бар. Мен сөзүм болсун, мен оюм болсун, жеке пикирим мен Бакыт Шукуралиев катары анан Аки пресс мынтип айтты, же Спорт Аки пресс мынтип айтты деген болуп бирөөнү тарынтып албайын деген оюм. Албетте, жеке өзүң. Ооба, жеке өзүм оюм айтканча, эми топ 3-те призерлор пьедестал деп мен көзүм жетпейт. Күчтүү командалар бар. Бирок ушу күчтүү командаларга мишат этип, башкалардан упай алып, башкаларга упай ушундай болот го ишенем. Азыркы убакта көрүнүп атат, оюну бар өзгөндүн. Ошо Турцияда сбор өткөрүп келип, ошо жемиштерин берип атса керек. Ошо Дайыр кошумчалап кетейин, Кыргыз алтын өзгөн беттешинде өзүм баяндамачылык кызматта болгом жана бир катар кызыктуу маалыматтар. Бул беттешке Кыргыз алтын командасы 3 жаңы оюнчуну чыгарды. Себебинде биринчи турга жетишпей калыптыр. Бул документтерди тууралап бул жерден жапондук легионерлерди көрө алдык. Ортоңку бөлүктө жана жарым коргоочулук позицияда. Ошондой эле борбордук бөлүктө чабуулчуну табыштыр. Фактурлуу, олбурлуу оюнчу экен. Бул Ислам Аль Султанов. Ушул эле учурда кооптуу абалда айтсак болот, бирок бул жерде офсайд болуп калды. Бирок мына ушундай чабуулчу өтө керек да Кыргыз алтын командасына. мен деле өзүм Панфилов районунан болом. Ошондуктан Кара Балта азыр бүт командалардын ичинен Кара Балта мага эң жакыны десип ойлосом болот. Ошо территориально мен Кара Балтага күйөрмандык кылсам керек. Кыргыз алтын, Кыргыз алтын. Ошо мага деле аябай жакты. Ошо Кыргыз алтын негизи командасы жакшы, жаш команда, оюну жакты. Бирок мен оюмча кичине сыгранность жетишпей аткандык да. Ошон үчүн азыр мына 3-үнчү тур оюндар болот. Анан мен билгенимче улуттук курама команданын сбору болгондуктан кичине пауза болот. Менимче ушул сборнелердин тыныгуу болгондо бул менимче Кыргыз алтынга аябай бул керектүү болот да. Ушул убакытта команда кичине Дал ушундай пикирде болчу Бакай Зайырбеков дагы бизге бир аз убакыт керек, жаңы оюнчулар өтө көп, андыктан мына ушундай өз оюнубузду таап алуу үчүн керектелди деген. Ал эми өзгөн командасы оюндан соң дайыр кызыктуу маалымат, өзгөн командасында быйылкы сезондо көрүп жатабыз. Жалпы эле чабуулдагы ойногон оюнчулардын баардыгы көбүнесе легионер оюнчулар болуп калууда. Жана Надыр Мамадалиевке мен кызыктырган суроом, жалпы эле сезон жүрүшүндө ушул легионерлерге басым болобу, же болбосо мына биздин кыргызстандык, же болбосо кыргыз жарандыгын бар оюнчулар эмне болот деген таризде суроомо башкармаштыруучу бул команда бийик максаттарды коюуда быйылкы сезондо кимиси көбүрөөк мыкты болсо ошол оюн талаасына чыгат деген чечим болду. Андыктан атаандаштыкты көрө алабыз. Андыктан өзгөн командасы дал ушундай жеңишке жетишип алды. Эми бул өзгөн эле эмес, мына Краснодарды баарыбыз билебиз, мына Галицкий президент болгон. Галицкий айтат деле, мен бул максатым ушул Краснодар командасында Россия чемпионатында высший лигада 11 Краснодардын воспитаниги чыксын деген ой болгон. Ошого барата, мына азыр келатат, мына деген. Азыр карасаңыз 2-3 эле Россиянын жараны, калган бар легионерлер. Анткени команданын астында чоң максаттар болуп баштаганда, чемпионство болобу, биринчи орундар, алтын медалдар келип баштаганда, эми тилекке каршы ушундай ушул чоң максатка жете турган оюнчулар керек болот. Чоң максат болгондон кийин эми айла жоктон сен башкача аягына баштайсың. Мисалы эле ушул экинчи турда алган болсок, кыргызстандык оюнчулардан 3-өө гана гол жарата алды. Бул Ислам Медитов, Исхак Рыспеков жана Каймерк. Калган голдордун баардыгы легионер оюнчулар. Бул эми балким жалпы беттештер жүрүшүндөгү кайдыр эсе көрүнүш, себебинде командаларда чабуулда ойногон оюнчулар көбүрөөк легионерлерге басым жасап коюшууда. Анда эмесе экинчи беттешке өтөлү, дагы бир кызыктуу беттеш, бул Токтогул шаарына жогорку лиганын беттеши келди. Бул жалпы эле өлкө чемпионатынын географиясы кеңейүүдө десек туура болот. Токтогул шаары дагы кубануу менен кабыл алды, себебинде күйөрмандардын көптүгү, ошондой эле жалпы ушул беттеш көзгө көрүндү. Жана башкы каарман болуп эң бир быйылкы сезондун мыкты легионери дейбизби, же болбосо эң бир аты алыска таанаган оюнчулардын бири Соломон Квирке эле болду. Жана биринчи таймда эле өз дарбазасына пенальтини алып келип алган менен оюндун жүрүшүндө 2 голду жарата алды дагы. Жыйынтыгында алгачкы жеңишке жетишти. Токтогул командасы канчалык быйылкы сезондо өзүн көрсөтө алат деп ойлойсуз? Ооба, сезондун башында эле ошо Кирке эле келди деп пресс-конференция болгондо эле ошо мен ошондо айткам, медиалык жагынан бул мен бул кандай десем, бул точно биринчи орундагы трансфер. Дароо биринчи орунга көтөрүлдү. Ооба, медиа жагынан. Анан оюнду көрөлү, кандай экен, мотивациясы кандай болду экен, өзү деле айтып атат. Мен бияка каражат үчүн келген жокмун, контракттын суммасы акча үчүн келген жокмун, башка себептер менен деп атат. Кана көрөлү деп, мына ушул оюн деле келди, көрдүк. Эми билбейм, Соломон Киркелен перформанс эле болсо керек. Мына пенальти деле алып келди, башын жарып, бинтеп ойноду, 2 гол киришти. Менимче өзүн
ачылыш үчүн биринчи тарыхый ушу высший лигада ойнош үчүн аябай сонун ойын болду деп ойлойм. Ооба, ошондой эле Илбирс командасы беттеште эсеп сандарын ачканы менен экинчи бөлүктө дагы эсеп сандарын теңеди. Бирок быйыл дал ушул беттеште ийгилик Токтогулга жылмайган экен. Ошо жасалма оюн талаасы. Калган беттеште дагы үчүнчү турда дагы ушул эле оюн талаасында Барс командасын кабыл алмакчы. Андыктан Токтогул эли жалпы эле стадионго көрмандар толтуруп бардык орундарды аншлаг болот деп ишенип турам. Андыктан бул командага ийгилик каалайлы. Ал эми Илбирс командасынан ошол эле легионерлер деп айтып өттүк. Бул орусиялык чабуулчу Илья Карпукту баса белгилейли. Ошондой эле казакстандык оюнчу Алишер Рахимжанов дагы өтө активдүү болду. Биз мына мурунку сезондордо мен дагы бир айтып кетейин. Мурунку сезон, өткөнкү сезон точно Илбирс бул сборный болчу, Сборный 20 20 болчу. Балдардан деле көрүнүп турса керек, кичине балдар, жаш деле, анан бою деле. Бул жерде азыр канчалык өзгөрүлдү бул сезондо мен айта албайм пайыз менен. Бирок мен көргөнүмчө ушу видеолордон эле кирквей эле гол киргизгенде особо эч кимде туруктуу бере алган жок болуш керек. Биринчи голдо калп айтсам Карпук болчу, экинчисинде заменага чыккан 11 номер оюнчу чыккан, ошол жөн эле секирип киргизип койду. Менимче азыр мына 3-чү турда Токтогул үйүндө Барс менен ойнойт, калп айтып атсам, мына ошол жерде көрөбүз. Мына Кичим бар, ал жерде башка чоң бой узун Абрамов защитниктер бар. Алар менен стандартта кандай ким кандай киркөөлүү менен ошондо көрөлү. Чыныгы күчү дал ушул күчтүү команда менен. Менимче старт үчүн Токтогулга деле киркөөлөгө деле аябай жакшы ойын болду. Өзүн көргөзүү үчүн 3 упай алып, мындай жакшы ишеним болгон үчүн аябай жакшы ойын болду, соперник болду. Бул жерде эч кандай бир мындай Илбирстигинде Илбирс мындай болот деген айткан жок. Просто ушундай бир жакшы момент болуп калды, чтобы өзүн көргөзүп, Токтогулга деле чоң высший лига келди деп жеңиш менен бул жерден куттуктап кетсек эле болот. Бирок мынака күчүн мына ошо Токтогулдун деле Кирквейлянын деле деңгээлин, уровенин менимче ошо кийинки оюндарда көрөбүз күчтүү командалар менен. Ооба, кандай болгон күндө дагы Токтогул жогорку лигага кош келдиңер. Андыктан дагы бир кызыктуу команда биздин чемпионатка келип кошулду. Андан кийин 7 марттагы беттештерге өтөлүү. Быйылкы сезондун башкы фаворити деп азыр кагаз жүзүндө айтылып жатат. Алга командасы Ошму командасын Бишкекте кабыл алды дагы. Бир сөз менен айтканда атаандашты сезген жок. Биринчи таймда эле жаңылбасам 3-4 жолу дарбаза мамысына тийип калды. Жана Алексей Зинкевич өткөнкү сезондогу мыкты бомбардирлердин бири быйылкы сезондо өз голунун эсеп сандарын ачты. Мен бул оюнду өзүм көрдүм. Ошондуктан кичине көбүрөөк айта алам дегендей. Биринчи таймда эле 22 мүнөттө ошондо булар 4 жолу перекладинага тийди. Ага чейин ар кандай бир моменттер болду, көп болду, ушу бирөөсү кирди. Мен оюмча эмне алга үчүн аябай кандай десем бир важный бир момент бул жерде ошо Зинкевичти алышты. Булар Зинкевич өткөн жылы акыркына чейин ошо Ричард Ромарио менен ошо алтын бутса деп коюп ушуга талашып келип туруп аягында жеңилип калды кичине. 1 голбу калп айтпасам же 2 голбу. Бул жерде аябай биринчи турда мына Зинкевич гол киргизген жок, бирок өзүнүн ушу бомбардирлигин көргөзүш керек болчу. Ошон үчүн эртерээк гол киргизип алыш керек. Зинкевич гол киргизип алды, көргөздү. Мына 2 жолу перекладина тепти, 1 гол киргизди. Менимче бул аябай бир кандай бирсе важный нерсе болчу. Ошон үчүн бул алгага менимче кийинкиде жардам берет болуш керек да. Ошму командасы тууралуу айта турган болсок, биринчи турда Кан шаарындагы Спорт Сити стадионунда ойногон болчу. Спорт Ситинин оюн талаасы чоңураак, андыктан бул Бишкек шаарындагы Улуттук футбол академиясына келгенде бир аз көн албай коюшту. Эзекел Танимово активдүүлүгүн бир гана сокку узата алды, бирок анчейин өзүн көрсөтө алган жок. Жыйынтыгында Ошму бул беттеште бир дагы гол жарата алган жок. Андыктан быйылкы сезондогу алгачкы жеңилүү ызасын тартып калды. Бирок бул командада дагы күчтөнгөн болчу. Алга командасы баары бир мына бул оюн талаасында биринчи турда беттешти өткөргөн. Барган сайын жаңы келген оюнчулардын байламтасы дагы өтө активдүү болуп баштады. Мураль Махмедовду көрүп жатабыз, колго алган капитандыкты. Барган сайын ушул байламтаны эң негизги коргонуу менен чабуулда түзө турган оюнчу болуп келүүдө. Буга чейин биз деле айтып кеттик, өзгөнүн 2 жеңиш болуп 6 упай менен биринчи орунда келди. Алга деле ошондой, экөө лидер азыр биринчи орунду бөлүп аткан убакыт. Бирок өзгөн жөнүндө айтпаган, алга жөнүндө айтпа койдум деп айтпасынан, бирок алга деле бул жерде алганда өзүнүн кандай десем, алтын медаль үчүн боло турган конкуренттерин жеңген жок. Алга деле талант тутту, мына Ошмуну Ошму билбейм мен. Азыркы караганда менимче Ошму мындай өткөн жылында мен айтып кеттим, топ 5ти албаганда Ошму башка чемпионаттын чемпиону болгон депчи. Кандай оюн көргөздү. Эми Ричард Ромарио кетти, башка оюнчулар деле кетип, жаңы оюнчулар келди, бирок азырынча
Эми билбейм, өзүнүн күйөрмандарына деле көзгө жагар оюн көргөзгөн жок болуш керек. Ишенет, күчтөнөт деп ишенебиз. Дагы убакытта мына азыр бир оюн баган кичине перерыв болот. Ошондо күчтөнүп команда чогулуп жакшы оюн көрсөтөт деп ишенебиз. Бирок азыркы убакта эки беттештен конокто өткөрүп калды, балким Ошко барганда өз упайларын да алат. Ошондой эле голдорду жараткан дагы бул медиа тараптан деп коебуз. Зинкевичтин дагы гол жаратып анын кубанганы өзгөчө болду. Бул жакта мына Дюкериш сыяктуу ошондой бир эмес эки мем кылып ийди. Ооба, Илья Карпук Илбирс командасына Эдинсон Каванини көрсөтүп койду. Бул жагынан кандай? Балким оюнчулар дагы дал ушундай кызыгууну жаратуу үчүн, күйөрмандар үчүн дагы аракет кылып жатышабы? Эми сөзсүз бул жерде эми караңыз, например, мен билгенимче Орусия чемпионатында көбүрөөк медиа көргөзсө, ичинде тренировканы көргөзсө, каражат көбүрөөк бөлүнөт командага деп. Мен билгенимче азыр регламентте Орусия чемпионатында ушундай да. Бул жерде эч ким буларды, эми билбейм, Кыргыз премьер-лигасы жетекчилиги азыр буларды кыйнаган жок болуш керек. Сен мынт анан тигинче бул мемди көргөзчү, тигини көргөз. Эч ким эгерде оюнчу антип атса, значит ага жагып атат. Ага жагып атса, значит чемпионатта сон болот деп ойлойм да. Ооба, бул футболчулар дагы футболду сагынгандыгын айтып турат. Дегенде дээрлик 3-4 ай окумашуу жыйындарында жүрүштү, эми гана расмий беттештерге чыккандыктан албетте өзүң гол жаратып жатсаң, эмне үчүн дал ушундай кубанууларны көрсөтүп коюу болбосун. Сөзсүз. Андан андан башка кийинки беттештерге көңүлүбүздү буралы. Ошол эле күнү дагы бир команданы жогорку лигага кош келиңер деп коелу. Бул Азия командасы алгачкы беттешти өткөрдү, бирок ийгиликсиз. Анткени атаандаш Талант болду. Талант командасын билебиз. Бул жөнөкөй команда эмес, андыктан өз дарбасына биринчи голду өткөрүп алган менен 5-мүнөттө эле жооптук 4 голду жарата алды. Бул жерде эң башкы каарман бул Арлен Бексулов болду. Дегенде анын ауттан чыгарып бергендиги 2 голга айланды. Бул дүйнөлүк футболдогу башкы тренд болууда. Азыркы убакта ооба, прям эң башкы тренд. Жагабы элге, жакпайбы, мүмкүн ал командага күйөрмандык кылгандар эчтеке болгон жок. Бул жер баары ушундай, футбол дейт. Каршылаштарына мүмкүн андай нерсе жакпайт. Ошо ауттан не болуп атат, түртүш болуп атат, ким түртүп атат, эреже бузулган жокпу деген бул бизде Кыргызстанда эмес, бул дүйнө жүзүндө болуп аткан, апылда болуп аткан сөз. Эми ушул нерсени өзүбүзгө алып келип туруп, кандай десем, гол киргизип, жөө кириштин празднованиясын деле эмес, мына приемдорду алып келип атат, тактиканы алып келип аткан, менимче аябай сонун. Жеңиш алып келип атат. Эчтеке дей албайбыз буга. Ооба, Урмат Абдыкайымов, быйылкы мына жогорку лиганын командаларынын арасындагы тактикага көбүрөөк көңүл бөлгөн, эң бир тактикалык жактан ийкемдүү маштуруучулардын бири. Андыктан бекеринен дал ушундай кошумча иреттеги тактика десек да туура болот. Бексуловду карасаңыздар, голдорду карасаңыздар, сол тараптан жана оң тарапка дагы барып дагы өз ыргытып берүүдө. Азия командасы буга дээрлик даярданбагандай элесте калтырды. Ошондой эле башкы маштуруучу Максим Шацких дагы беттештен кийин айтып өттү. Бул жаңы команданы даярданга көптөгөн эмгектерди сарптадык, дагы да болсо убакыт керек. Андыктан чыныгы күчүбүздү дагы убакыт келгенде көрсөтөбүз деп айтты. Мен билбейм, мен туура айтып атамбы, туура эмес айтып атам, бирок мен көргөнүмчө, мен өзүм түшүнүгүм боюнча, Максим Шацких дагы Кыргызстан жогорку лига эмне экенин түшүнө алган жок. Убакыт аз болду, мына эки эле тур өттү, бирок бул Азиянын биринчи оюну болду. Жаңы дебют болду, келди, көрдү. Жаңы команда, жаңы тренер. Менимче, ар бир нерсеге көнүш керек. Бул Кыргызстан чемпионаты кандай экенин менимче түшүнгөн жок. Мүмкүн эми бир биринчи айланпа кетет го дейм анда түшүнүү үчүн. Түшүнүшүн, көрүшүн, көнүшүн. Бардык команда менен беттеш. Ооба, мүмкүн биринчи айланпа кетет убакыт боюнча. Бирок бир айланпа барбы Шацкихте? Жокпу? Жетекчилик кандай болот? Мүмкүн, ооба, биз түшүнүп атабыз, ушундай болуп атат, сага убакыт беребиз дейби, же бизге натыйжа азыркы убакытта керекпи, биз кандай состав бергенбиз деген керекпи? Анысы азырынча билинген эмес. Анан ушул оюн боюнча айтып кете турганым дагы, бул Токтогулдан кийин болду да. Токтогул деле жаңы келген команда ушундай ойноп, көргөзүп, мына уттук жеңиште деле. Экинчи оюн болгондо элдин баары деле ушундай күттүк болсо керек. Кошумча жоопкерчилик болуп калды да. Мүмкүн, бирок эми азыр бул кандай десем, клише болуп калат, бирок Талант менен бир да командага жеңил болбойт. Мен буну точно айтып берем. Мен өткөн жылы акыркы сезондо чемпиондук оюнуга Барска баргам. Баары эле күткөн, бирок анда деле көргөнсүңөр, Талант экинчи таймда гол киргизип коюп, өз деле чемпиондук мындай жарышка өзүнүкүн салып коюн деген аябай, кандай десем, бир боевитый команда. Эч ким менен оңой болбойт, эч ким менен упай таратпайт. Мына биринчи оюнда алган менен деле көрдүңөр. Менимче, ушу бир кандай десем, крепкий середняк деген ошо Талантты айтса болот да.
Ортоңку команда деп калыңыз, бирок быйылкы сезонго максат бийик деп айтып өткөн болчу, балким топ 5ти максат кылып жатышат бул талант командасы. Себеби дегенде өз курамына бир катар легионер оюнчулар дагы алды дагы, бардык оюнчулар даяр. Балким Урмат Абдыкайымов өзү баш маштыруучулукту кылып келет. Андыктан бул команданын кийинки сиз айткандай күчтүү атаандаштар менен да көрөлү канчалык таризде ойной алат экендигин. Ал эми Азия Жок, бул кийинки кандай десем, күчтүү атаандаштар менен ойноп, алар менен кандай алардан упай ала албайбы? Мүмкүн ала. Барстан деле алган, Барстан деле алган, Барсты кубоктон ыргытты, ал деле болушу мүмкүн. Бирок бул кандай десем, бул күчтүү командалардан гана эмес, бул аутсайдерлерден деле сөзсүз спокойно 3 упай алыш керек, ошону стабилдүүлүк болуш керек да. Стабилдүүлүк боло алабы? Турдан турга, оюндан оюнга 3 упайдан алып топ үстүндө болуп, эгерде команда стабильно ойноп, стабильно упай алып атса, алардын каршылаштары деле кичине мындай волнение болуп, аларга деле давление кылса болот да, прессинг кылса болот. Күчү жетеби, талант жетпейби, билбейм. Бештик дейсиз, бештик болсо анда өткөн жылкы эле бештикти алсак, анда кимди алып чыгабыз ушул жактан? Чоң суроо. Демек, сиздин пикириңизде талантка стабилдүүлүк жетишпей турат. Стабилдүүлүк болсо эле упайлар келет деген ойдосуз. Экинчи турда эле жеңиш болду бул сезондо. Өткөн сезондо биринчи деле кандай бир элдин баары шок кылган бир результат менен 3-0 менен Барсты утушту. Бирок андан кийин көрдүк. Барс эмне болду? Өзүңүз деле сурадыңыз, Урмат Абдыкайымовдон эмне болду деп. Андай болбойт деп ойлойсуз. Менимче уже стабилдүүлүк каалайт элем. Oyun бар, бирок эң негизгиси оюн бар. Бул Азия талант беттешине даир кызыктуу маалымат. Азия командасынын түптөөчүсү, негиздөөчүсү, президенти өзү келип катышты. Өмүрбек Бабанов оюн талаасында болду. Андыктан кийинки оюндарга дагы келип активдүү катышып, жана команданы колдоп турат деген ишеничтебиз. Албетте, бул командага дагы жаңыдан келип кошулду. Андыктан ийгиликтерди каалайбыз. Сиз туура эле айтып кеттиңиз, бир айланпа кетип калышы мүмкүн. Ушунда президент өзү келип көрүп, түшүнүп, тез эле решение чыгарып ийбесе болду да. Чечимчи. Сен кана. Убакыт керек, оюнчулар бар. Улуттук курама команданын. Балким президент дагы өзү таанышат да. Таанышкан үчүн дагы бир айланпа кетиши мүмкүн да. Мүмкүн. Ооба. Мейманда, конокто өткөрө турган беттештер турат, андыктан көрөбүз. Жок, президентти просто биз футболдон тышкары мындай, кандай десем, бизнес жагынан аябай чоң ийгиликтүү компанияларды жетектейт. Анан бизде бул жерде бизнесте мындай эле, анан бул жерде туура эмес болуп деп эле киришпей, профессионалдар бар. Деп ишенем. Профессионалдарга убакыт берсе, менимче команданын келечеги аябай эле сунун. Дагы бир команда менен аналогия көрсөтүп койсок болот. Бул жерде Азия Гол командасы, бул жерде дагы жеке ишкер, меценат президенти болуп келет. Азия Голдо өткөнкү сезондо канчалык жеңишке жетишпей жатса дагы эч нерсе мындай чечимдерди кабыл алган жок. Ошол эле команда болду. Баш маштыруучунун ассистентин келип маштыруучулукка коюп койду. Бирок эми быйылкы сезондо көрүп жатабыз. Ошол команданын өзөктүү оюнчулары түптөлгөн, бир катар легионер оюнчуларды кабыл алды жана ушул 8 мартта ушул эле Дордой менен Бескелди дагы упайларын алып койду. Муну менен бирок Азия Голдун өткөн жылкы составы менен Азиянын азыркы составын салыштырып болбойт ошон үчүн. Ким канча салган, ошончо эме күтсө болот да, жыйынтык күтсө болот. Демек Азия Голдо башкача стратегия деп ойлойсуз? Мүмкүн. Азия Гол Дордой беттешине кайтып келели. Дордой командасы үчүн дагы бул сезондогу алгачкы оюн болуп калды. Себеби дегенде биринчи турдагы оюну жылдырылган. Андыктан дал ушул тариз же болбосо дал ушул факторлор таасирин берди. Айтор бул беттеште 3 упайды ала алган жок. Голсуз өттү, 0-0 эсеп сандары болду. Дордой оюн жүрүшүндө бир катар мүмкүнчүлүктөргө ээ болгон. Бирок бул команда быйылкы сезондо бир катар оюнчуларынан кош айтышкан. Ошол эле Лобов жок, ошол эле борбордук коргоочулар дээрлик бардыгы алмашылды. Андыктан ошол жагдайлар таасир этти. Айтор эсеп сандары ачылган жок. Бирок 2-3 жолу 100% кооптуу абалдарды уюштурду. Ошол эле Сүйүнбек Мамыралиев быйылкы сезондо капитандыкта колго алгандыгын көрүп алдыңыздар жана дал ушул турдагы эң бир талкуу болгон абал болду. Бул жерде дал ушул пенальти болуп жүргөн эпизоддо VAR келип каралды. VAR бөлмөсүнөн калыстар тобу ал жерде офсайд деп белгилеп койду. Бул жерде эми 100% эч нерсе деп айтууга мүмкүн эмес ал жерде. Себеби дегенде ушул капталдагы камеранын сүрөтү болмоюнча
ал эпизоддо толук кандуу жооп айтуу кыйын болду. Андыктан Дордой командасы алгачкы упай жоготуусуна ээ болду дейбизби, же болбосо өткөнкү сезондогу да ушундай тең чыгуу менен баштаса керек, жаңылбасам жана жалпы сезондун жүрүшүндө байкайбыз. Эми билбейм, мен азыр мына офсайддык камера деп атабыз, вар деп атабыз го. Эми бул буга чейин айтып кеткендей эле, бул жалаң эле Кыргызстандын проблемасы эмес, Кыргызстан премьер-лига, жогорку лиганын проблемасы эмес. Мына азыр Орусия чемпионатында деле кечки эмне болуп жатат? Орусия чемпионатын айтып атам. Линияларды автоматически линия чие турган жок. Эми элестетиңиз, Орусия чемпионатынын каражаттары Кыргызстан чемпионатынан канчалык жогору. Бирок аларда деле ушундай маселе болуп атат, линиялар боюнча болду, болгон жокпу, мына Зенит Балтика оюнунда канча талкуу болду да. Эми ушу талкуу эми азыркы президент командалары же тренер же оюнчулар айтышы мүмкүн, ооба силерге ушу пенальти койбой койсо ошо силерге кызык деп. Эми жалпы көрөрмандарга ушу вар деле эмне болуп атат, бул чоң кызыктык болот да. Бул деле социалдык тармактарга тарайт бул видео, ошол бул жагы деле кызык деп ойлойм. Анан эми ушунчалык айтып кет. Өткөн сезондо жаңы башталганда 5 оюндан кийин калп айтпасам упайда алайда 15 упай болчу. Бирок ошондо эле билбейм эмнеге мен ошо ойлогом да. Мен эксперт эмесмин же тактикалык гик эмесмин, азырдан билбейм, бирок мен өткөн сезондо эле ойлогом, мен ушу ишенбейм Алай чемпион болотуна дегем да. Алай чоң жогорку орунга алат дегенге ишенбейм деп ойлогом, бирок мага Алай көргөздү. Экинчи айлампада деле көп келип, эми биринчи бештиктен эң биринчи болуп чемпиондук жарыштан эң биринчи Алай ыргыды. Мына ушул бул жылы деле мен билбейм эмнеге мени кечирип койгула, бирок мен Дордойго ишенбейм бул жылы. Өзү Владимир Сало деле айтып кетесиз болуш керек. Демек, Дордой менен Абдышатанын эрасы бүттүбү, же болбосо эмне болду? Быйылкы сезондо жогорку орундарга илешпей кала тургандыгын Абдышата дароо эле чемпионатты 2 жолу жеңилүү менен баштап отурат. Эрасы бүттү деп айтып турасызбы? Негизи мен ушу Кыргызстан чемпионатын билесизби, эмне менен салыштырып ойлогом да, өз убагында ойлогондо ушу Кыргызстан чемпионаты Россияда жана КВН бар го, Международный союз, высшая лига КВН деп ойлогом да. КВНда кандай болуп калды? Чемпиондор жеңбейт, күчтүү команда, эң кандай десем, күлкүлүү команда жеңбейт. Ким заслужил, канча оюн өнөп келди, ким ошо клубка канча жылдан бери өзүнүн преданностун көргөздү, ошол команда бир убакта келип туруп жеңет деген ой келген да, бир убакта КВНдечи. Кыргызстан чемпионаты как будто ошондой болгон да. Көп убакта бир жылдары Дордой келди, ойноду, каражат салды, бразилиялыктар, сербиялыктар, Пакистандан аябай жакшы оюнчулар келип ойноп атты, Дордой чемпионкка келип атты. Анан Алай башталды. Алайдан мэрия жардам берип атты, Алай канча убакыттан бери келди. Абдышата жетпей жүрдү, Абдышата кошуп атты, алып атты, оюнчуларды алып келип атты, анан Абдышата келип атты. Как будто мындай бир преемственность, чемпионствону заслужить этиш керек деген ой болчу, бирок Барс келди да баарын бузуп койду. Биринчи сезондо эле сразу алтынды алып койду да, эми азыр чыгып алып эле, бул Дордой экен, анан бул Абдышата экен деп эч ким сүйлөбөйт туруп. Ар бир командага упай керек, чемпионат аябай жакшы болот деп ойлойм. Анан өзү көрүп атабыз, өткөн жылкы мына Абдышата, азыр кийин оюнуна деле кайрылабыз, өткөн жылкы эң акыркы эки команда менен ойноду. Дордой мына азыр акыркы команда менен ойноп атат. Менимче бул атаандаштыктан жооп берет. Сөзсүз. Эч кимге оңой жөн эле келип коюп туруп эле, сен чемпиондукка катышып аткан турбайсыңбы? Биз анда кийин башка командалар менен ойногондо ойнойлу, биз сага упай берели деп. Ооба, Дордой беттешинен кийин дал ушул башкармаштыруучусу дагы айтып өттү, Владимир Сало. Өткөнкү сезонго салыштырмалуу быйылкы сезондогу легионердин сапаты боюнча оюнчулардын сапатына токтолуп кетти. Жогорку деңгээлдеги легионерлер эмес дегендей пикирди калтырды. Пикирди эмес, айтты. Ошентип айтты. Түзмө-түз эле айтты ушинтип. Менимче ошо Владимир Салого журналисттин суроолору жаккан жок, аябай жини келип кетти. Оюн кызыксыз болду десе, мен буга чейин мындан кызыксыз оюндарды көргөм деп койду. Билбейм, мүмкүн бизге айтып коет, комментарийге жазып Владимир Сало, могул оюн кызыксыз болгон мен үчүн деп, билбейм. Бул эми андан дагы кызыгууну жаратат. Дордой командасы кийинки оюндарда кандай өзүн көрсөтө алат экендиги. Абдышата командасы айтып өттү. Азия Гол жөнүндө деле, мына биз буга чейин кичине айтып кеткенбиз. Мына Азия Гол президенти ошо убакыт берди, көрдү, жаңы оюнчуларды алып келди дейт. Калп айтпасам ушул жерде гол, биринчи оюнда гол соккон. Прудников, Николай Прудников, юношеский Россияларда ойногон, өзүнүн классын көргөзөт деп ойлойм. Анан бул жерде Азия Гол ушу Дордой менимче бул көрүп Азия Гол деле ойлосо керек. Ким Алай менен алды, биринчи очколорун өткөн сезондо. УТБ Мурас Юнайтедди жеңип, 2-1 эсебинде жеңип алган. Элестеткиле канча оюн
упай жок келип бул жерде экинчи турда 4 дегенде Азия Голд эле макулдаса керек да. Менимче сезондун эң жакшы башталышы Азия Голд үчүн. Ооба, дагы бир команда бул Бишкек Сити. Бишкек Сити командасы өткөнкү сезонго да салыштырмалуу күчтөндү бир катар. Ошол эле Лобовду айтып атабыз. Анан Абдышатаны ушул Кан шаарындагы Нитро Арена стадионунда жеңип алды. Бул Нитро Аренаны билебиз. Абдышата командасынын эң бир өзү коргоп келген, өзү ар дайым ошол оюн талаасында ойногонду жактырат жана ошол оюн талаасында жеңилип калып жатпайбы? Бул дагы фактор. Албетте быйылкы сезондо Абдышата өздүк тарбиялануучуларга дагы басым жасайбыз деп айткан болчу, бирок старттык курамда карай турган болсок, ал жерде деле легионерлердин көптүгү болуп турат. Бул жерде ошо Абдышапаров менен эле Жеңишбеков Бимырзага көбүрөөк жоопкерчилик түшүп калгандай, оюндун жүрүшүндө дагы Бишкек Сити көбүрөөк чабуулга чыгып жатты. Анын жыйынтыгында ошол Ислам Медитов экинчи бөлүктө гол жаратты. Ислам Медитов, жаңылбасам, ушул эле Абдышатанын тарбиялануучусу. Андыктан эң бир ызалуу жеңилиш. Андыктан Валерий Березовский эмне кандай чара көрөт болушу мүмкүн кийинки оюндарга? Эми караңыз, өткөн сезон бүттү да. Ошондуктан биз топ 5те айта алабыз да. Мен жана Жантан бери айтып келип Колобай кейси. Мен башканы айтып атпаймынбы? Топ 5 болгондуктанчы өзгөчө аябай эле отрыв 5 менен 6 орунда отрывы көп болуп, аягында эле алай кичине оюндар жетишип, ошму жакындап калды да. Эми бул сезон билбейм, эми топ 5 барбы, азыр ойлонуп көрсөк санап көрө элекмин. Барбы, жокпу, топ 3 болобу, 4 болобу, 6 болобу. Бирок менимче ушу башка чемпионат деп койсок эгерде, Ла Лигада бар го башка чемпионат деп айтат, Реал менен Барсан башка. Ошо бул жерде менимче сюрприз кылышкан Бишкек Сити деп мен башка командаларга буга чейин ишенбейм деп келдим. Бишкек Ситиге ишенем. Эми сөзсүз азыр медальга илинет деген жок, аны айткан эмесмин. Өз деңгээлине жараша өткөндө Бишкек Сити 14 команданын ичинен 13-орун алган. Азыр менимче Жогорку орунга көтөрүлөт быйылкы сезондо. 6 топ 6 топ 5 менимче оюну боюнча деле оюну аябай жагат команданы. Азыркы күчтүү оюнчулар менен күчтөлдү. Билбейм, өткөн сезондо биринчи жарымда точно Абдышатада Карич эң мыкты оюнчуларды деп мен ушул ойлогом. Экинчи айланпада Барска кетип калып, кичине Барста кандай десем Галактикос болуп калды го. Ошунун арасында бир гана киши болуп калды да. Абдышатада менимче бул кандай десем лидер болчу да. Мен деген лидер болчу. Ушул Карич менен эле кошо мен айтып кетмек, ушул Лобов болчу да. Анан эми ар кайсы себептер бар, бирок кантип дордой ушундай оюнчуну берип коет, эми билбейм. Эгер деле дал ушундай жыйынтыктар менен уланып бара турган болсо, Валерий Березовский биринчи айланбадагы трансфердик мөөнөт ачылганда балким күчтүүрөөк оюнчулар дагы алышы толук мүмкүн. Себебинде мындай жыйынтык өзүңүз айтып кеттиңиз го. Мындай жыйынтык жаш оюнчуларга биз акцент кылабыз, жаш оюнчуларды өстүрөбүз дейт. Эми аппетит приходит во время еды дейт. Мүмкүн ушундай болду. Башында келди, анан башкаларды көрдү. Башкалар тиякта болуп атат, биякта болуп атат, буну алып атышат дейт. Билбейм, Абдышата 3 сезондо чемпион болуп келип, өткөн сезондо до конца аягына чейин ушу алтынга күрөшүп келип, ушу АФК турнирине катышып, аягында жеңе албай группадан чыкпай калып, бияктан алтын болбой калып, мүмкүн кичине ошого оюнчуларга тарынып калганбы жетекчилик, билбейм, эмнегедир мындай болуп кетти. Бирок Валерий Березовскийди билебиз, бул жаш оюнчулар менен мыкты таризде иштей ала турган насач. Андыктан убакыт керек болушу мүмкүн. Жаш оюнчулар менен иштей алат, бирок жаш оюнчулар жыйынтык бере алабы? Бере албайбы? Сапаты боюнча кандай экендигин. Себебинде эгер деле академиялар тууралуу сөз кыла турган болсок, Канттык академиядагы өткөнкү сезондо 15 жашка чейинки командасы чемпион болгон, өлкө чемпиону. Бирок ошол эле 19 жашка чейинки дубль арасындагы чемпионаттарда ортоңку орундарга алып жүргөн академия болуп келүүдө. Билбейм, дагы убакыт көрсөтөт балким. Жана бул турдагы соңку беттеш, бул Нефчи Алай беттеши, түштүк дербиси Бишкек шаарында өттү. Нефчи азырынча Кошкар Ата шаарындагы стадион толук даяр эмес. Андыктан Алай командасын дал ушул Улуттук футбол академиясында кабыл алды дагы. Бул беттеште дагы оюн жыйынтыгын легионерлер чечти. Жалпы эле чемпионат боюнча кимдин легионери күчтүү болсо, ошонун командасы жеңүүчү болуп кетпейби? Легионерлер чемпионаты болуп калып, аталып калбайбы биздин жогорку лига? Башка чемпионаттарда мындай эмеспи? Балким Ла Лигада деле менимче ушу башка оюнчулар жазса керек. Месси, Роналду эч качан Испания сборныйын ойногон эмес, менимче.
Менимче бул кандай десем, эми ооба биз өзүбүз Кыргызстанда жүрүп, Кыргызстан курама команданын көрөрманы болгондуктан сөзсүз биз ошо биздин оюнчуларды ойногонун көрүш каалайбыз да. Бирок эми жыйынтык керек болуш үчүн күчтүү оюнчуну чыгарат да башкалаштыруучулар. Алай оюнчусу Артем Федоров 18-мүнөттө гол жаратты дагы. Андан кийин экинчи бөлүктө Данияр Исмаилов дагы өзбекстандык чабуулчу, дал ушул Зинкевичти алмаштыра турган оюнчу катары алыптыр. Бакыт Маматовдун командасы жыйынтыгында эсеп сандары 2-0 болду. Бирок Нефчи командасында дагы бир катар мүмкүнчүлүктөр болду. Бул командага да Дмитрий Ан келген билебиз, өзбекстандык маштыруучу жана эң бир ызалуу жеңилиш болуп калды. Себебинде бул быйылкы сезондогу Нефчи командасынын экинчи жеңил ызасы. Нефчи жана Абдышата командасы дал ушул турнирлик жадыбалда эки жеңилүү менен келип жатат. Мурас Юнайтед Барс беттеши жылдырылды. Бул турдун борбордук беттеши болмок. Себебинде мына дүйнөлүк жаңылыктарга көз чаптырсаңыздар, бул жерде АФК Challenge беттеши орун албак. Ливан командасы менен Катарда, бирок беттеш болгон жок, дагы мөөнөттөн кийинки жылдырылды. Жана ошол убакытка чейин бул оюндар жүгүртмөсү чыгарылгандыктан бул беттеш орун алган жок. Бирок алай жөнүндө эле бир эки сөз кылып кетсем, өткөнкү сезондо алай мен үчүн чын бир сюрприз болду. Аябай көп убакытка чейин биринчи орунда лидерлердин арасында келатты. Жана жаңы оюнчулар аябай өзүн жакшы көргөзүп деп ойлойм да. Менимче ушул эле Зинкевичти айтып атабыз, мына Рамин Ахмадов, көп оюнчулар болду, ар кандай Маматказин. Бирок тилекке каршы эмнегедир билбейм, кандай себептер менен. Мүмкүн бул команданын политикасы болобу, ушундай тиги Бенфика болобу же Аякс болобу, ошондой оюнчуларды алып келип көргөзтүрүп, анан чет жакка кетирмейби, кандай билбейм. Бирок көп аябай жакшы оюнчулар, результат көргөзө турган, өткөн жылы өзүн көргөзүп упай алып келген оюнчулар бул сезондо кетип калды. Мүмкүн 5 тур болобу, 10 тур болобу, биринчи олимпиададан кийин биз алардын ордуна келди, андан жакшы жаңырды, андан жакшы өзүн көргөзсө деген деп ойлойбуз. Алай командасы мына бул трансферлик жактан эң бир мыкты сапатка ээ. Дал ушундай күчтүү оюнчуларды тапканга чебер команда. Жана акыркы жаңылыктардан көрүп алдык, Кыргыз Алтын командасы эң бир акчага оюнчуну саткан алгачкы командалардын бири болуп калды. Бул Евгений Чумакты Токтогулга сатыптыр. Дээрлик $10,000, 880 миң сом деп турат. Балким Алай командасы ушундай тактиканы пайдаланып жүрбөсүн. Жок, андай болсо буга чейин канча оюнчуларды бербейди, андай болсо эми буга чейин айтмакчы, булар деле алгачкы деп атканына жараша. Бирок мен кошулам, ушундай эле болсун. Бирок ушундай сонун оюнчуларды таап келип, ушундай көргөзүп туруп, анан кийин эле башка командалар күчтөнүп коет. Кармай албай таратып коюш, эми билбейм. Өткөн сезон менен деле Алай командасы өзүнүн көрөрмандарын көндүрүп койсо керек. Биз бул жердебиз, биз өйдө жактабыз, өйдөнкү эң чоң максаттарды коебуз деп көндүрүп койсо керек. Анан көрөрмандар деле менимче азыркы мына жаңы турда өз ошто боло турган оюнда келип спрос кылат дегендей. Алай командасы өз үйүндө канчалык күчтүү экендигин билебиз. Турнирлик жадыбалга көз чаптыралы. Дал ушул айткандай эле өзгөн менен Алга командасы алга озуп чыкты. Жана анын артынан бара жаткан командалар ушул эле Алай командасы 4 упайга ээ, Азия Голдагы, алардын артынан эле Талант командалары. Эми алгачкы турлар, андыктан бул көп нерсени айта бербейт азырынча. Эң башкы Мурас Юнайтед бул өткөнкү сезондун вице-чемпиону, быйылкы сезондо бир дагы беттешин өткөрө элек, андыктан жалпы эле жогорку лигага бул команданын күтөбүз. Сиз туура эле айтасыз. Азыркы турнирдин таблицасы бул кандай десем, экинчи турдан кийин турнирдин таблица болуш керек сөзсүз. Бул болгону азыркы убакта көргөзгөнү көп нерсени айтпайт. Ушул командалар эки ойун утту, бир ойун ниче тең чыкты дегенди айтат. Бирок көргөнүбүз ушу өкүнүчтүү болгону ушу мына биздин эле Абшата командасы 4 жылдан бери пьедесталдан түшпөй келип өзүн мыкты көргөзүп, АФКда Кыргызстанды жакшы көргөзүп чыккан командалардын бири азыр ошондой болуп атканын эми бул өкүндүрөт деп ойлойм. Ошо азыркы убакта эми качан убакыты болгондо трансферлик айнек ачылганда мүмкүн ошо күчтөнүп дагы өз убагына келип ошо башка командаларга конкуренция көргөзөт деп ишенем да. Дал ушундай. Андай эмесе экинчи турдагы башкы каарманды тандасак болот. Кыргыз Алтын өзгөн беттешинде өзгөчө голдун ээси бул Иван Козлов болду. Токтогул Илбирс беттешинен бул Салмон Квиркейле 2 голдун автору.
Алга ошмуда Евгений Терзи, МВП аталды беттеште. Азия Талант командасында Арлем Бексулов, Азия Гол Дордой беттешинде бул Азия Голдун дарбазачысы болду. Жаңылбасам, Нефчи Алай беттешинде Артем Федоров алгачкы голдун автору жана голдук пастын автору болду. Жана Бишкек Сити Абдышатада бул Ислам Медитов дал ушул беттештин жеңиш алып келген голу. Мен үчүн экинчи турдун башкы каарманы деп мен Артем Федоровду белгилейм. Алай командасынын сол капталдагы вингери, биринчи голду жаратты, жана голдук пастын автору болду. Бир гол, бир голдук пас. Мен ушул Федоровду тандадым. Сиз кимди белгилейсиз? Жана кайсы команданы биздин белгилейсиз? чемпионат, легионерлердин чемпионаты болуп кетпей деп туруп, мен Федоровду тандайм деп койдуңуз го. Тарихтеги перформанс дейсиз, бул дароо эле байкалат экен Алай командасы. Мен буга чейин айтып кеткендей эле, уже буга чейин деле айтып кеткем, азыр деле айтып коем. Менимче эң медиа жактан эң күчтүү болгон трансфер ал жагы менен эле кала кетпей чыгып оюндеринде көргөзүп, чоң Токтогул шаарына чоң байрам тартылады. Ошо Токтогул команда жана Соломон Кырквелияны белгилей кетет элем. Ооба, ошондой эле жалпы Токтогул команда. Токтогул командасы болот. Абдан мыкты. Андыктан экинчи турдук беттештер дал ушундай жыйынтыкталды. Башкы каармандарды тандап алдык. Ал эми үчүнчү турдук беттештер күн алыс эмес эле оюндар орун алат. Тагыраагы 13 мартта Бишкек шаарында жана Токтогул шаарында борбордук беттеш болушу мүмкүн. Бул Токтогул Барс беттеши. Мына ушул жактан Токтогулдун канчалык даремети күчтүү, ошол жактан байкайбыз. 3-чү тур 13 мартта Илбирс Нефчи беттеш менен Бишкек шаарында старт алат. Ош шаарында Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондо Алай Кыргыз Алтын беттеши жана Дордой Бишкек Сити бул беттеш дагы Бишкек шаарындагы Улуттук футбол академиясында орун алат. 14 мартта Абдышата Мурас Юнайтедтин алгачкы беттеши, Токтогул Барс жана Ошму Азия беттеши дагы орун алмакчы. Тур 15 мартта жыйынтыкталат. Өзгөн Алга беттеши, бул дагы борбордук беттеш болууга татыктуу оюн болуп турган турат жана Талант Азия Гол оюндары. Буга чейин турду жыйынтыктап койдук, бирок айтпай калдык болуш керек. Бир эле оюн, ушу кандай десем, естественный покрытиеде болду. Бул Абдышата Бишкек Сити Абдышата болду. Буга чейин баары эле жасалма талааларда ойноп келатканбыз. Мына айтып кеттиңиз, эми чемпионатты баарыбыз бүткөнбүз, жаңы сезон башталсын деп бүткөнбүз. Сезон башталган эле команда бар Бишкекке отуруп эле Бишкекте оюндар бүт өтүп кетип атты да. Эми анын мүмкүнчүлүк жок, баарыбызга келип эле тиги четтен Оштон болобу, Кочкартадан болобу өз командаларын баары көрсө керек. Мына Алай биринчиден болуп алып, өз таласына барып, мына азыр еще болгондо деле естественный покрытиеде ойной турган болуп атат. Мен билгенимче, ана ушу 3-чү турдун центральный оюну деп атабыз, лидерлердин оюну Жалал абадта өтөт дейт. Курманбек стадионунда естественный Гибриддик оюн талаа. Гибриддик вот калпайт. Мен маалыматым боюнча ошо өзгөн Алга оюну Жалал абадта болот. Ошо күйөрмандар өз командаларын көрсө, тезирээк сагынычын тарап, кыргыз футболун көрүп, кыргыз футболун колдоп кетсе, менимче аябай сонун болот. Бул дагы эми аба ырайына байланыштуу болуп жатат. Андыктан жогорку лиганын 3-чү турдук беттешин күтөбүз. Дал ушундай жыйынтык менен биз эфирди аягына чыгаралы. Студияда мен Адилет Керимбек уулу болдум жана бүгүнкү студиянын коногу Спорт Акипресстин башкы редактору Бакыт Шүкүралиев, менин кесиптешим. Сизге чоң ыраазычылык, келип бергениңизге. Акыркы сөздү сизге узатайын. Көрөрмандарга, жалпы эле балким командаларга өзүңүздүн айта турган сөзүңүз бардыр. Эми айта турган сөзүм бар, сезон жакшы болот деп мен ишенем. Баарына ийгилик кааласыңыз. Баарыбызга сөзсүз ийгилик каалайбыз бүт командаларга. Анан крылатый фраза бар го: любите футбол, смотрите футбол. Ооба, жакшы сөз менен жыйынтыкталды. Мына Кыргыз спорттук каналында тур жыйынтыгы программасы болду. Андыктан оюн талаасынан көрүшкөнчө саламат болуңуздар.